much more than it shows all at once. YouTube kanalımızın katılımcıları özümüzün konuda bugün biz özgürce sonun жетіп тұрған çağımız. Жалпысқа белгілі ең мықты радиолардың сап başında тұрған Марал радиосының өзгөчө bir программасы Ырчы жеңгенің ысық чай аталышында программаға 10 жыл болып, азыркы тапта шаар тургундарына өзгөчө bir маанай тартуулап, манасчыдан көк макын, өчө чорчу бардыгын чакырып, шунчалык сонун маанай тартуулап жаткан учуруп, дагы да болсо кандай кызыктар күтөт, аны сиздерге болгон келишинче чагырып берүүгө аракет жасайбыз. Әлемсіз болғанымыз менен бир болуңуз. Баса кел. Bizlerden күкümüz özün yaratkan, bizlerden üzülümüz özün taratkan, bizlerden bütünümüz köktөп бараткан. Негизден бул Марал радиосунун 10 жылдан бери чыгып келе жаткан Ырчы жеңгенин ысык чайы аттуу чакан программадагы этно концерт. Негизи биз бул жерде бүгүн көрүүчүлөргө, шаарыбыздын тургундарына жалпы ушул кыргыздын каада салты болгон этно концерт, анын ичинде бешикке бала салуу менен программаны ачалы деп жатабыз. Албетте бул
чоң долбоор болгон үчүн Кудай буйруса бул келечекте биздин максатыбыз Марал радиосунун чогуу бир региондорду кыдыртып, ушул биздин кыргыздын үрп-адатын, каада салтыны дагы да кеңиртип жайылтуу максатында бүгүн ошол концерттик программаны уюштуруп атабыз. Эмне үчүн дал ушул ынтымак паркта өткөрүүнү чечтиңиздер? Мүмкүн филармонияда же спорт ордосунда берсеңиздер болмок. Ынтымак паркта өткөргөнүбүздүн бирден бир себеби биз жана башта айтып өткөндөй шаарыбыздын тургундарына, шаарга келген конокторго жалпы эле ушул паркта эс алып жүргөндөргө тартуулайлы деген максат болчу. Балким филармонияда, балким спорт сарайда өткөрсөк эл батпай калабы деген ойдо болгон. Негизден ушул элибизге, жерибизге ушундай жакшы бир программа тартуулап, ушул каникулдун башталышы менен окуучулардын эс алуусу менен дегенде ушул жалпы эс алуудан алдын жакшы бир мотивация болсун деген максат менен ушул паркта уюштуруп атабыз. Ал эми ырчы жеңебизди көпчүлүгү эле мындай көрбөй билбей жүргөндөр болсо керек. Бүгүн сахнадан көрөбүз багы ошол ырчы жеңенин ысык чайын алып барган алып баруучулардын баардыгын. Негизи үндөрүн эле угуп, бирок өңдөрүн көбүбүз көрө элекпиз да. Негизи ошол ырчы жеңенин бүгүнкү ошол 10 жылдан бери эч ким тааныбай, эч ким көрбөгөнүнү бүгүн ошол ынтымак паркында элге көрсөтөлү деген максат ошол болчу. Негизги максатыбыз ошол ырчы жеңени баары эле сурашат, ким көрбөйбүз, кайсы артист, ким, ошону бүгүн элдин алдына буйруса чагылдырып көрсөтүп тааныштырабыз. Марал телерадио компаниясынын ырчы жеңенин ысык чай аталышындагы өзгөчө бул программанын ачылганына 10 жылдын жүзү болсо дагы бүгүнкү күндө көпчүлүктүн кызыгуусун арттырары этно концертке көрүү үчүн ашыгып келген көрүүчүлөрдөн байкалды. Açılgan günden beri ele ошо кызматташып анан ар бир радионун өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар. Ошолордун Марал радиосунун бирден бир өзгөчөлүгү ошол ырчы жеңенин чайы. Мен аябай көп программасына баргам. Анан барсаң дайыма жаркап жайнап ыр менен чогуу дасторкон дегендей кадимгидей бир жөн эле бир шернеге баргандай бир конокко баргандай болосуң да. Анан барып ошо менен отуруп чогуу ырдап шаңга бөлөп баягы неменин ичин, студиянын ичин. Анан ошентип кетебиз дайыма. Ага келиңиз анда бир калуу тилек айталы. Анан дагы бир суроо. Негизи эле ысык чайын даярдап турган жеңелердин саны азыркы күндө азайып бараткандай сезилип атат дагы. Бул боюнча оюңуз? Жок, андай эмес. Мисалы мен өзүмдүн үйдүн кичүүсүмүн да. Мен 4 жеңем бар, чоң жеңем да бар. Алардын баары качан барсаң кайным келди, кичи кайным келди, уул келди дешип, дайым ысык чайын дайым берип турушат. Мен анан дегене мен өзүм айылыма барганда азыр баягы биздин апалардын баары улгайып калды да. Анан кийинки муун уже жеңелер да мен үчүн. Жеңелерге барсаң дайым ысык чай самоордон кайнатып кой, инибиз келип калыптыр, ырчы балабыз келип калыптыр дешип чайды аябай таптап беришет, таптап чай беришет, сүттөп, бал менен мисалы үчүн да. Эмне деп тергешет сизде? Уул дешет. Уул. Бул концертте бир гана ырчы жеңенин ырлары жаңырбастан белгилүү маданият өкүлдөрү Сыймык Бешекеев, Бактияр Токторов, Сезбек Скенелиев, Бегимай Турусбекова, Рыспай Исаков, Азамат Болгонбаев, Ахматбек Султан уулу жана башка өнөрпоздор өнөрлөрүн тартуулады.
бери көрбөй жүргөн, бирок чыгармачылыгы менен ушунчалык сонун бир эмгектерди жаратып жаткан Калыс Жакупов. Сизди көргөнүбүз кубанычтабыз. Каякта жүрөсүз? Көрүнбөйсүз. Assalamu алейкум, кандайсыздар? Сизди да көргөнүмө кубанычтамын. Сизди YouTube'дан эле көрүп калабыз. Анан көрүнүп атабыз. Ырларды чыгарып ошол акырын эле цеха иштеп атабыз деген бар го. Акырын эле ошол ырларыбызды, клиптерибизди элге тартылып атабыз. Бирок ошол интервью берип, теле, радио, YouTube'дарга маек берилекпиз. Балким ошол себептен ошондой көрүнүп атса керек. Эмне себеп болот ага? Же интервьюнун баркы кетти дегенге сен дагы кошулуп жатасыңбы? Билбейм, эми ар кимдин өзүнүн ою бар болуш керек. Азыркы учурда ошол жакшы чыгып алып туруп анан кийин интервьюларды берип баштасам деген ойлор бар. Кудай буйрса, эми бир жаңылык менен, балким үйлөнгөндө ошондой бир сонун жаңылыктар менен анан интервью берсем деген ойлор бар. Жакшы. Калыс, негизи эле бүгүн ырчы жеңен ысык чай аталышында сонун бир иш-чарага келип отурабыз. Канча жеңеңиз бар? Өзүңүздүн бир тууган жеңелериңиз барбы? Бир тууган 3 жеңем бар. Үйдүн эң кичүүсүмүн, 4 бир тууганмын, 3 байкем бар. Ошол. Эмне деп тергешет жеңеңиз? Бизде андай жок. Ат башында, нарында андай тергебейт, жөн эле атыбыздан айтат. Калысты эле. Мамилеңиздер кандай ба? Жеңе менен кайын аябымды жакшы сырдашып, анча-мынча секреттешип, Эми бул жеке жашоо тууралуу. Эми ортобузда субординация эле, өтө аша чаап антип тамашалашып андай деле өтө эмес, эми сый бар ортобузда, ортолорубузда. Ошол. Келин санда Марал радиосу бүгүн өтө сонун иш-чара өткөрүп атат. Өтө жогорку деңгээлде даярданышыптыр. Ошол иштерин ийгилик каалайбыз. Көптөн бери иштешебиз. Ошол ырдап чыккандан бери. Ошондуктан бүгүн колдоо катары келип азыр ырдайбыз. Жашымдан сүйенгекти тыңдап алам, жагымсыз жалко болгон адат жаман. Атамдын караң алыс, Бормелең асканым, боюңды таштадым, дүйөнгүн кайдан көрдүң, ой түшүп кетти асманга. Ушундай сонун иш-чарада биз абдан сонун агаларыбызды, эжекелерди жогултуруп жатканыбызга кубанычтабыз агай. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Кандай жүрөт, ден соолуктарыңыз жакшы? Сонун, баары жакшы, Кудайга шүгүр. Сонун. Кармал даярданып атасыз. Ооба. Мен өзү фонограмманы жоюп салгандан бери комузун көтөрүп калдым такай. Ага чейин комуз көтөрүш эмес беле? Ага чейин фонограмма урдуруп эле кетип калчубуз дегендей. Тамаша. Ушуну тема кылып коебуз. Агай, ушул Марал радиосу менен канчалыктан бери иштешип келесиз? Марал радиосу ачылгандан бери эле. Керек болсо башында жаңы ачылып атканда мен көп жардам бергем дагы. Эмнеге деген агеста артисттер тааныш элек, жаңы ачылган радио, ошо радиодо иштеген кыздар мага абдан жакын, баягы тууганчылыгы бар эле. Анан Кубаныч байке тигин тааныйсыз, муну тааныйсыз, чакырып бериңиз деп мен көп ырчыларды чакырып берип, башында менин жардамым тийген керек болсо дегендей. Ошончо мени чакырышты дейсиз, агай. Ооба. Агай, негизи эле ошо ырчы жеген ысык чай аталышындагы программага көз карашыңыз кандай? Жакшыбы, агай? Абдан сонун эле өзгөчө. Ооба, бул негизинде бир теманы таап чыгыш керек да. Бир оригиналдуу болуш үчүн. Ансарында бул ырчы жеген ысык чай деген жакшы абдан. Былтыр концерти да болду эле го Марал радиосунда. Ошондо дагы ошол көбүнчө ошого басым коюшуп, ошо концертке келгендер дагы ошого көбүнчө келген да. Марал радионун ичиндеги ушул программа бир өзгөчө. Жакшы, агай. Негизи эле жеңелериңиз тууралуу сүйлөшкүм келип турат, агай. Сизди эмне деп тергешет? Ырчы бала деп. Ооба. Ырчы бала деп мен Талайгүл деген жеңем бар эле, раматтылык өтүп кетти. Көп жыл болуп калды. Ошо киши тергечи абдан. Кичинекей кезимде эле ырчы бала деп тергечи. Негизинде бул тергеген аябай сонун нерсе. Тергеш керек кайнелерди, кайнагаларды. Жанагы бир күлкү, юмор бар. Бирөө келин алып анан кайнатасын тергейт да, анан эме деп кот дейт. Кызы келининен суранып атат дейт. Кызым сен аябай жакшы ырдайт деп уктум эле деп келининен. Ырдап берчи десе, кайнатасы өмүр деген ырды билчикен да. Анан
Ал кайнатасынын аты Өмүрбек экен да. Ана келининен суранып атсанан келин абдан бир тың экен дейт анан. Өмүр дегенин ордуна менин атам кыпкызыл гүл жайнаган, менин атам булбул бакта сайраган, менин атам өкүнбөстөн ойноп күл, менин атам жаралбайсың кайрадан деп ырдан да кутулуп тергеп да кеткен экен да, ызгарындай тергеген абдан жакшы. Бир кайнелер үчүн, кайнагалар үчүн аябай мындай бир жагымдуу да. Ошондой эле сахна өзгөчө жасалганып, ыр күлкү, улуттук оюндар, каада салттар көрсөтүлүп, бийлектер өз ээлерин тапты. Белек. 2 3 4 5 gittik. Он жылдан бери угармандарга үнү гана угулуп, жүзү көрүнбөй келген ырчы жеңе сахнага чыгып, өзүнүн катылып жаткан өнөрү менен дагы бөлүштү. Ырчы жеңекебиздин ысык чайы менен ушунчалык концерт мыкты болду. Азаматсыздар аябай сонун болду. Келиңиздер энди ооба. Чындыгында келген коноктордун да маанайлары абдан сонун. Дал ушул программанын негизи ачылып калышы сизди айтып кетишти. Кантип пайда болуп калган ошол боюнча? Сиздерге да рахмат. Ушул биздин иш-чарабызды чагылдырууга келгениңиздерге. Сиздердин да көрөрмандарыңыздар көп. Анан баарын чакырып өтөт элек. Марал радиосун угуңуздар, көрүңүздөр. Бизде ушундай сонун долбоорлор бар. Эми Марал радиосунун ачылганына 12 жылдан ашык убакыт өттү. Анын ичинде Ырчы жеңенин ысык чайы деген чоң долбоорлорубуздун бири быйыл 10 жашка чыгып отурат. Анан ушул долбоордун 10 жылдыгын бир жакшы той форматында өткөрөлү деп пландаган элек. Мына жетекчибиз Алтынбек Кыдыралиев баш болуп, Бермет Өмүралиева интеллигентчиңиз төш болуп дегендей, мен бут кол болуп анан ушул иш-чараны, чакан иш-чараны өткөрдүк. Сиздерге жаккан болсо биз абдан кубанычтабыз. Негизи долбоор баягы иштеп чыгардан мурун анын аты ойлонулат да. Анан негизи эле топ отуруп эле көңүл ачуу бөлүмү кандай койсок болот, эмне кылсак болот деп анан негизи Назгүл өзү таланттуу, ырга ашыктуу дегенде анан келен да Назгүл анда сен ырдайсың, Ырчы жеңенин ысык чайы кылбайлыбы деп аталып калганда. Анан бул долбоор мына 10 жыл болгон экен. 10 жылдан бери ушул элге ырын сунуп, жакшы сөзүбүздү арнап келебиз. Кудай буйрса, мына ушул максатыбыздан жазбайбыз, дагы деле ырдайбыз, ырыбызды суна беребиз. Ырчы элин дагы чайын суна бермекчи. Кудай буйрса. Эми муну коллектив отуруп туруп эле бир жакшы долбоор ачыш керек, кандай кылсак деп анан мен сунуштап калдым окшойт. Мен ырдайм го, балким ырчылар менен чогуу ырдайбыз депчи. Анан эле анда дасторкон жайбайлыбы, нан болсо ырда болот деп отуруп эле. Улам бирибиз бир идеяны кошуп отуруп эле ушул долбоор келип чыкканда, анан өмүрү узун экен. Багы негизи Марал радиосунун пейили ниети жакшы. Жайыл дасторкон деп бардык биздин сүйүктүү көрөрмандарыбыз билет. Маданият өкүлдөрү дагы абдан кызыгып бул долбоорду колдоп кетишти. Анан агай, сиз баштан аяк өзүңүз алып барчылык милдетти да алдыңыз, ырдадыңыз, бардык жагына жетиштиңиз. Негизи эле ушул иш-чара, концерт көңүлүңүзгө толдубу? Көңүлүмө эми эл айтат да. Негизи мындай өзүм жалпы жонунан караганда Кудайга шүгүр жакшы болду. Анткени уюштурууга көп аракетти көрдүк да. Бул жерде сахна жасалгасын жасап, улуттук кылып, баарын даярдаганга мына жамаат менен бирге көп чуркадык да. Канчалаган мындай аракеттер болду. Ошонун аркасы менен талаш тартыш болду. Урушуп кетесиң, кайра табышасың мына жеңелерим менен элечи. Анан ушу жеңелердин жанында жүрүп мен да абысындай болуп жүрүп. Анан эми
Кудайга шүгүр, мен сыйлайм, экөө тең менден улуу, мен бөбөгүмдөй кылып, аябай жакшы көрүшөт, кандай бир кыялымды көргөзсөм да көтөрүшөт. Ушунчалык мен ушул элдин алдында, журттун алдында дагы мен Бермет эжем менен Назгүл эжеме чоң рахматымды айтам. Деги эле жалпы Марал FM радиосунун жалпы жамаатына мен билинбей эле 4 жыл болуп калыптыр иштеп жүргөнүмө. Ага чейин мен ырчы жеңген ысык чайына ырдап, ырчы катары, конок катары келгем. Анан кийин эми мына азыр бул иш-чараны уюштуруп баарыбыз жүрөбүз. Кудайга шүгүр, жакшы болду. Дагы бир фишкасын айта кетиш керек, Дагы бир фишкасы, биз 10 жылдан бери ырчы жеңенин жүзүн жашырганга аракет кылдык да. Анткени үнүн эле уксун, элдер кандай кабыл алат экен депчи. Анан бүгүн ушул иш-чарада бетим ачылып дегендей көшөгөдөн чыгып, анан билбейм, эми азыр толкундоо сезим жүрдүңүз ушуга чейин. Ушуга чейин бул эми башында фишкабыз ушундай болгондо кандай болду экен. Кызыгуу, чын эле көпчүлүк көргөндөр уккандар, көрсөтпөйсүңөрбү, ким ырдап атат деп эле кызыгышты. Анан биз ушундай ойлодук элек, бир жакшы иш-чара кылып туруп, анан ошол жерден бир ачылышын кылабыз депчи. Кудайым көрсө ошол бүгүнкү күнгө туш болгон экен. Ыраазыбыз. Келиңиз биринчи. Көрүп жаткан көрөрмандарга бир жакшы бир кабыл тилек айталы. Негизи ырчы жеңген ысык чай программасынын көрөрмандары, угармандары абдан көп. Аны бүгүнкү болгон концерттен деле көрсөк болот. Баарыбыз тең күбө болдук. Кудайым көрөрмандардын санын азайтпасын, тескерисинче күн өткөн сайын, жыл өткөн сайын көрөрмандар топтоло берсин. Ал эми көрөрмандар топтолгон сайын алардын жакшы сөздөрү да бизге көбөйөт. Дайыма жакшы сөздөрүн арнап, биздин көгүлтүр экрандын көркү болуп жүрө беришсин. Seni sevip Kırgızistan